Досмамбет Батырбашиев атындагы Чалдыбар мектеп-гимназиясы даярдоо классы Эмилбек кызы Нурила. Кутмандуу күнүңөр менен, менин сүйүктүү окуучуларым. Маанайыңар кандай? Келгиле анда барыбыз жагымдуу маанай түзүп алалы. Жөжө менен чогуу ырдайбыз анда. Ай чыкты карачы айдан биз жаралдык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Күн чыкты карачы күндөн биз жаралдык. Күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Азаматсыңар балдар, силер эң жакшы ырдайт экенсиңер. Бүгүнкү сабагыбыз аппликация жана илеп чаптоо сабагын өтөбүз. Тема түрлүү кагаздардан жаныбарларды жасоо. Ал үчүн бизге түрлүү кагаздар, кайчы, клей, карандаштар керектелет. Биз эрежени туура сактап, этияттык менен колдонобуз. Жана биздин манжалар менен дагы жаныбарларды, канаттууларды жасасак болот экен. Ал эми болбосо көгүчкөн, аккуу экен, кадимки кардондон жасалган экен. Ал эми бул кайсы жаныбар балдар? Токойдо жашайт, тоо жаныбар экен. Ал эми буй жаныбарына кирген күчүк. Ал эми болбосо жалаң фигуралардан жасалган жаныбар экен. Ал эми болбосо крокодил. Крокодил кайда жашаарын билебизби балдар? Сууда жашашат. Жана биз балдар жаныбарларды жасап жатканда көңүл буруп, кызыгып жасайбыз. Ал эми болбосо пил экен, чычкан экөө экен. Ал эми болбосо тегерекчеден жасалган жалаң жылдыз курт. Ал эми болбосо коён экен. Кирпи. Тыйын чычкан экен болбосо. Тыйын чычкан арчалардын үстүндө жүрөт. Ал эми болбосо үй жаныбарына кирген мышыктар экен. Жана биз балдар кагаздардын түрлөп мөмө жемиштерди жасасак болот экен. Алма, алмурут жана башка. Жана курчактар. Жана аквариумдагы балыктар экен булар. Биз гүлдөрдү жасап жатканда дагы түрлөп, кооздоп жасасак болот экен. Жана гүлдөрдү жасап биз апаларыбызга, эжелерибизге белекке берсек болот экен балдар. Ал эми булар болсо тоо жаныбарлар экен. Токойдо жашашат балдар баардыгы. Жана бул жерде үй жаныбары дагы бар экен балдар. Күчүк, кой бар экен. Ал эми болбосо аркар, элик. Булар болсо жөчө экен. Ал эми булар болсо бака экен. Ал эми болбосо пил экен, чоң жана кичине экен. Өңдөрүнөн да аймалап билсек болот экен. Ошондой эле биз жаныбарларды жалбырактан да жасасак болот экен. Бул жалбырактан жасалган эшек, түлкү, пил экен. Жана кагаздардын жардамы менен биз жаратылыштарды чагылдырып жасасак болот экен. Токойдо жашаган жаныбарлар булар. Ал эми болбосо кирпич чечинген козу-карынды алайын деп баратат. Силер чымчыктарга уя жасадыңарбы балдар? Уя жасагыла. Ал эми булар болсо чымчыктар уяга киргени конгону барып жатышат. Балапандары менен канаттууларды дагы аяр мамиле жасап кам көрүшүбүз керек экен. Жана курт кумурскалардын курамына кирген бул көпөлөктөр экен. Жана биз балдар үй канаттууларында түрлөп жасасак болот экен. Бул болсо тоок жөжө менен ээрчитип баратат. Ал эми быйыл кайсы жыл балдар? Чычкан жыл,
Тышкан жылы силерге жагабы? Тышкан кайсы тамактарды жакшы көрөт? Сыр, буудай жакшы көрөт, Ал эми силерге бүгүнкү жаныбарлардан, үй жаныбарынан күчүктүн жасоонун үлгүсүн көрөбүз. Азаматсыңар балдар. Менин сабагым силерге жакты деп ойлойм. Анда силерге тапшырма. Түрлүү кагаздардан силерге жаккан жаныбарларды жасап, WhatsApp аркылуу мага жибересиңер. Саламатта калгыла.